Атағы дүйнөгө тараган Барселона клубунун футболдук академиясы Бишкекте да курулат. Бизди бул курулуш Кыргызстандагы футболдун өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп ишендирип жатышат. Бирок чындыгында бул долбоордун артында эмне жашырылган? Бул Барсанын Кыргызстандагы экинчи академиясы болот. Аны курууга мамлекеттин 17 гектар жери бөлүнүп берилип, министрлер кабинети курулуш компанияларын салыктан бошотту. Долбоорду Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен жакын байланышы бар компаниялар ишке ашырууда. Бизге бул Борбор Азиядагы мындай деңгээлдеги биринчи долбоор экенин жана аны менен сыймыктанышыбыз керектигин айтып жатышат. Бирок сыймыктануу бизге академиянын инвесторлору ачык айткысы келбеген нерселерди да көрүүбүзгө тоскоол болбойт. Барсанын Жалал Абадтагы академиясы ачылгандан кийин Кыргызстанда дүйнөлүк футбол брендинин экинчи академиясы курулат. Бул жолу Бишкекте. Негизги куруучу ошол эле Жал Групп Азия компаниясы. Кыргызстанда Барсанын академияларын куруу франшизасына дал ушул компания ээлик кылат. Биз 2023 жылдын жайында эле бул франшиза УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен президент Садыр Жапаровдун жакындарына жана туугандарына тиешелүү экенин аныктаганбыз. Эту базу начинали строить один из наших руководителей страны. Это наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кадыршаевич. Вот. И так как у нас уже давнишняя дружба, 15-летняя, 20-летняя дружба с этим человеком, то мы начали искать возможности, и мы нашли эти возможности, переговорили с клубом. Они очень позитивно к нам отнеслись. Этот клуб сегодня присутствует здесь в виде Академии Жалал Абада, которую начинали строить вот именно эта семья. Бул УКМК башчысынын көп жылдан берки досу, Жал Групп Азия компаниясынын президенти Айбек Алабаевдин маеги. Ал кезинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясында жогорку кызматтарда иштеген. Азыр болсо Жалал Абадтын Мурас Юнайтед футболдук клубун жетектейт. Ал эми Жал Групп Азиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Канатбек Абдыкадыровдун Ташиевдин жубайы менен биргелешкен бизнеси болгон. Азыр ал Кыргыз футбол биримдигинин вице-президенти кызматында. Компаниянын дагы бир негиздөөчүсү Рахатбек Асанбаев болсо Садыр Жапаровдун кайнагасы болушу мүмкүн. Бирок Жал Групп Азия Бишкек менен Жалал Абадтагы академияларды куруу долбооруна катышкан жалгыз компания эмес. Мындан тышкары анда дагы 11 компания бар. 2024 жылдын октябрында министрлер кабинети аларды кошумча нарк салыгынан жана сатуудан түшкөн салыктан бошоткон. Бул чечим компанияларга өлкө бюджетине төлөнө турган ири суммадагы салыктарды төлөбөй коюуга мүмкүндүк берет. Клоп менен Темиров Лайф бул компанияларды изилдеп чыгышты. Жыйынтыгында алардын көбү Камчыбек Ташиевдин туугандары жана жакындары менен байланышта экени аныкталды. Демек, Барсанын айланасындагы активдүүлүктүн баары бир кишиге байланган. Железобетон строй компаниясынын негиздөөчүлөрү Толкунбек Каныбеков менен Сыймык Тыныбеков Ташиевдин инилери. Компания ээлеринин дагы бири Жоомарт Токонбай уулу Ташиев негиздеген Ата журт партиясынын ишенимдүү адамы болгон. Ошондой эле ал Ташиевке байланышы бар Томас Эко компаниясын жетектеген. ГСА Ресурс Строй фирмасынын ээси Нурлан Шайдиллаев Камчыбек Ташиевдин кызы Мээрим Айдын күйөөсү. Дагы бир компания Консульере Групптагы үлүш Айбек Алабаевга таандык. Фирманын аталышы италиялыктардын Консильере деген сөзүнө уйкаш. Ал Италия мафиясындагы босстун жардамчысы жана кеңешчиси. Мындан тышкары президенттен жер тилкесин жана салык жеңилдиктерин алган курулуш компанияларынын 3төн 2синин аткаминерлер менен байланышы бар. Алардын толук тизмесин баяндоодогу сайтыбыздын шилтемесинен же Telegram каналыбыздан таба аласыз. Курулуш компаниялары бийликке жакындыгына пайдаланып, бир топ артыкчылыктарга ээ болгону көрүнүп турат. Бирок бул футбол кимдер үчүн? Бүгүнкү күндө расмий маалыматтар боюнча эле Кыргызстанда орточо айлык акы $450 бир аз азыраак сумманы түзөт. Ошол эле маалда Барс академиясында 1 жылдык окуунун, тагыраагы талаадагы машыгуунун гана баасы $1200. Болгондо да бул профессионалдык эмес деңгээлдегиси. А эгер бала кесипкөй футболчу болууну кааласа, анда күн сайын машыгуусу керек болот. Анын баасы болсо кыйла жогору. Те, кто хочет проживать пятиразовое питание, тренировки двухразовые, обучение в интересной школе, страхование, форма и так далее, поездки, турниры,
стоит $19 500 в год обучение. Бул Европага караганда арзан. Бирок орточо кирешелүү кыргызстандыктын маянасы академиядагы 2 апталык окуунун акысын араң жабат. Ошентсе да бийлик муну социалдык долбоор деп атап келет. Мындай спорттук академиялардын ачылышы келечекте өлкөбүздөгү жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга, ден соолугу чың муундун өсүшүнө жана улуттун саламаттыгын бекемдөөгө чоң салым кошот. Ооба, уюштуруучулар академияда 500-700 бала машык аларын, алардын ичинен эң таланттуу 30-40 бала бекер окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болорун убадалап жатышат. Мындан тышкары алар келечектеги улуттук курама командага да даярдалары айтылган. Бирок жөнөкөй үй бүлөлөрдүн канча баласы бул тандоого чейин жете алат? Анткени бул мүмкүнчүлүккө жетүү үчүн ата-энелери жылдар бою машыгууларга акча төлөшү керек болот да. Академия балдарды 6 жаштан баштап кабыл алат. Бирок таланттуу балдарды тандоо 11-12 жашында гана башталат. Ага чейин алар кайдадыр машыгуусу керек да. Албетте, бул дагы акчаны талап кылат. Барселонада көп нерсе акчага байланган. Анткени спорт бул бизнес. Кеп анын кандайча иштээринде. Академияны куруп жаткан компаниялар салык жеңилдиктерин гана алган жок. Алар дагы бир чоң артыкчылыкка ээ болушту. Барсанын Бишкектеги академиясы футбол мектеби гана эмес, ири долбоордун борбору болот. Шаардын кооз жеринде, тоонун этегиндеги 17 гектар жерге Барселона аттуу элиталык турак жай комплекси курулат. Академиянын айланасында 1600 батирден турган көп кабаттуу үйлөр, бала бакча, мектеп, мейманкана, бизнес борбор жана башка объектилер салынат. Эң төмөнкү сандарды алып эсептегенде да, курулуш компаниялары ал батирлерди сатуудан бери дегенде эле $360 миллион пайда көрүшөт. Турак жай комплексин Haitian Group Кытай компаниясынын Бишкектеги туунду фирмасы курат. Мамлекеттик курулуш агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, бул компания азырынча курулушка лицензия ала элек. Кыргызстанда Haitian'ди Ата журт партиясынан мурдагы депутат Келдибек Орозбаев жетектейт. Ал да Ташиевтерге жакын адам. Анын компаниясынын дареги академиянын башкы куруучусу эсептелген Жал Групп Азиянын дареги менен дал келет. Haitian'да академиянын курулушу үчүн салыктардан бошотулган. Бирок бул жеңилдиктер турак жай объектилеринин курулушуна да тиешелүү же жокпу, так белгисиз. Бул үйлөр курула турган шаардын жери да Жал Групп Азияга жеңилдетилген шартта берилген. 2023 жылдын 21 августунда 17 гектар жер Бишкек мэриясына катталган. Ошол эле күнү мэрия аны президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берген. А сентябрда башкармалык жерди Жал Групп Азияга ижарага берген. Адатта ижара акысы сатып алууга караганда кыйла арзан болот. Ошондуктан бул жерде курулуш компаниялары миллиондогон пайда көрүшү мүмкүн. Бизнес эксперттин көз карандысыз баалоочулары бул райондо жердин 1 чарчы метри $378 турарын эсептешкен. Демек, 17 гектар жердин болжолдуу баасы $64,3 миллион болот. Кадастрда бул жер тилкелеринин таржымалы жок. Балким ал жеке менчикте болуп, кийин кезектеги кустуруунун жүрүшүндө шаарга өткөн чыгар. Ошентип, курулуш компаниялары шаардын эң престиждүү аймагынан жер тилкесин жана олуттуу салык жеңилдиктерин алышты. А Бишкектин жашоочулары мындан эмне алышат? Барселона дүйнөдөгү эң көп титулга ээ футболдук клубтардын бири. Бул брендти миллиондогон адамдар өзгөчө Кыргызстанда өтө жакшы көрүшөт. Эми Барса биздин өлкөдө, Кыргыз жеринде. Жалалабаддагы биринчи академиянын ачылышына дүйнөлүк футболдун легендалары Карлес Пуйол, Эдгар Дэвидс баштаган белгилүү оюнчулар келишкен. Бул Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн да маанилүү окуя болгон. Бирок атактуу брендтин артында башка чындык жатат. Барсанын Кыргызстандагы академиясында эч кандай уникалдуулук жок. Чынында бул кадимки эле франшиза. Барсанын академиялары дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө ачылган. Барса акча бар жана жергиликтүү элитанын кызыгуусу болгон каалаган өлкөгө барууга даяр. Спорт вошинг деген түшүнүк бар. Бул мамлекеттин кадыр баркын кесипкөй спорт аркылуу актоо. Эл үчүн Барса бул сыймыктана турган нерсе. Бийлик үчүн коомчулуктун көңүлүн чыныгы көйгөйлөрдөн башкага буруу мүмкүндүгү. А Барселона клубу үчүн бул франшизадан 100 000 деген евро табуунун жолу.
Камчыбек Ташиев бала кезинен бери футболду жакшы көрчү. Эми ал өзүнүн тууган туушкандары жана башка бай адамдар футболду кыйла кымбат шарттарда сүйө турган жай куруп жатат. Президенттин айтымында Кыргызстанда 5-6 долларлык миллиардер жана 200 миллионер бар. Алар балдарын кайсы бир жерде окутушу керек да. Бирок мында негизги маселе башкада. Президент академияны социалдык долбоор, өкмөт ага акча жумшаган жок деп айтып жатат. Кечиресиз. Бирок шаардын абасы таза. Эң жакшы районунан 17 гектар жер тилкеси берилип жатпайбы? Аны да сатып алышкан жок. Салыктан да бошотулду. Мындан улам бюджетке канча бир сумма түшпөй калды. Ошондой эле жалпы наркы кеминде 360 миллион доллар түзгөн батирлер менен коммерциялык объектилердин курулушуна уруксат берилди. Мунун баары Жапаров менен Ташиевдин жакындары үчүн. Анан мунун эмнеси социалдык долбоор болуп жатат?